Assalamu alaikum. Бүгін 3 октябрь. Тамшылатып суғару менен өстүрүлүп аткан мака. Мына ушул лента менен сугарылат. Бул лентабыз 200 метр аралыкка чейин тартылган. 200 метр аралыкка бир аз узундук кылат экен, эгер давление жакшы болсо жетет, эгер давление аз боло турган болсо муну кыскартыш керек. 150 метр норма экен да. Мына ушул макалары. Мында 3 кармаптыр. 1 2 3. Мында арчып койдум. Бир түптө 3 жүгөрү. Мына ушул кеминде 50 катар бар да. 50 катар бар. Туугандар, кайра айтып атам. Кайрак жерибиз жөн эле иштетилбей жатат да. Кыргызстан боюнча миллион гектарга жакын жер ушундай жайытка кирип калган, же болбосо суу чыкпайт ушундай да. Мына ушул жерибизге 1,5 километр жерге жакын жерден мотор менен тартып келгенбиз. Кадимки эле D315 деген мотор. Көлдө дайым эле көрсөтүп жүрөм, ошол көлдөн келет бул жака. Астына лента тартканбыз. Лентасы дагы через ташталган. Анан бул маканы чапкан эмеспиз туугандар. Эгер чапканыбызда грубо айтканда өлүп эле калмак экен да. Мынакей азыр бунусуна дагы шүгүр. Өтө жакшы. Мындан да бир баш, мындан да экинчи баш. Боюну көрө турган болсок, мынакей. Бою 3 метрге чейин, андан ашкандары дагы бар да. 12 майда тиккенбиз. Кийинки жылга буюрса 12 апрелде тигейин деп атабыз. Бу жерде 100 кг амофос, 350 кг карбамид бердик. Башка эчтеке бергенибиз жок. Жок, жалган айтам, неме берип, синк менен бор бердик. Аларды жалбырак аркылуу бердик да. Мынакей баштан аяк. Бул жерге ала тоо тигилген. Ошондой эле лимагренден уруга тигилген бу жергечи. Муну кайра мактап көрсөтөйүн деген оюм жок. Бир эле оюм бар, ушундай кайрак жерге тигиңиздер деген ойда. Бир урукту мактайын же бир жерди мактайын же лента сатайын деген максатыбыз жок. Болгону сиздер дагы эгиңиздер. Азыр көрүп атасыздар. Бир түп пресс 350 сомго чейин көтөрүлүп атат. Мына ушул жүгөрүлөрү кайрылган. Она туугандар. Коюп коём мынакей. Азыр мына. Эгер карыштай турган болсок, мына. Айланасына бир 22ге чейин бар. Узундугунан 60, эң көбүнө 65 эсептедик. Биологиялык түшүмдө мына ушунтип эле эсептеп койсоңуздар болот. Эгер 50ден 60га чейин мына ушундай жүгөрү боло турган болсо, демек анда сиздер 20 тоннадан жогору аласыздар. Эгерде 40дан 50ге чейин боло турган болсо, мынакей. Мындай боло турган болсо, демек бир карыштык. Мында сиздер 12 тоннадан 18 тоннага чейин алышыңыздар мүмкүн. Эгерде мындай жүгөр ала турган болсоңуздар, мынакей. 30 катарлык. Анда сиздер 5 тоннадан ашпашыңыздар мүмкүн да. Мына ушул биологиялык түшүм ушинтип чыгарылат. Эч кандай арыгы жок. Өзү арыгы жок кылбаш керек экен. Биз быйыл успет этпедик арык кылганга. Чаппадык да. Арыгы жок. Трактор менен тигилген бойдон мына ушул шланган тартып шланга аркылуу дарысын бергенбиз. 16лык шланга. Ары бир 20 катардан тешиктери бар мынакей. 20 см аралыкта. Мына ушундай туугандар. Буягын кайрып атабыз. Эгерде сиздер дагы кайрак жерге кыла турган болсоңуздар, коркпостон эле кылсаңыздар болот. Биринчи жылы
расход кичине көбүрөөк болот. Шлангага тартылат. Башка кетиши мүмкүн. Экинчи жылдан ошол шлангаларды кайра иштетсе болот. Биз мына ушул шлангаларды топтоп алып, кийинки жылга кайра коебуз ушуларды. Арасында чычкан жеген, түлкү кырккан жерлерди кайра улап койсо болот. Кийинки жылга дагы иштетсе болот буларды. Туугандар, мээнет кылыңыздар, мээнет. Баягы биз жөн эле тигип коюп эле отура беребиз да. Бүтүндөй бир агро техникасын туура жүргүзө турган болсок, ушундай түшүмдү алсак болот. Неге болбосун? Мына кайрак жердин жүгөрүлөрү, макалары мына. Мына ушундай, туугандар. Ишиңиздерге ийгилик. Адыр жердин өмүрүн бекер өткөрбөстөн жүгөрү тигиңиздер. Мына туугандар, бош жатат да ушинтип турабы. Канча адырларыбыз жатат бош бойдон. Мына жашарып турган жерге сабыз тиккенбиз. Буйруса мында тартам.